мен ишенбейм. Мен канча жолу айтам силерге, айткандын эч нерсесине ишенбейм. Керемет да, керемет. Кагаз жүзүндө айтканда баары керемет, укмуш, сонун. Тышкы карыз эмес, биздин Кыргызстанда азыр ички карыз көтөрүлүп атат. Ички карыз карап көрсөңүздөр, салыштырып көргүлө. Өткөн жылкы ушул мезгилге карагыла, бүгүнкү 22-жылдын ушул мезгилине карагыла канча пайызга өстү? Канча миллиард сомго өстү? Бул ички карыз. Тейлөө күндөн күнгө төмөндөп баратат. Анан айтса эле биз келгенде моунча миллиард жыйналчу эле, азыр ушунча миллиард жыйналып атат. Мунун баары тек гана сан. Туура. Булар келгенде бензиндин күйүүчү майдын баасы 38 сом, 40 сом болсо, азыр 70 сом. Демек, салык ошончо көтөрүлөт да. Себеби баадан төлөйт да. Ал жашоо шарты керемет болуп кетти, укмуш болуп кетти дегенди билдирбейт. Салыктын түшүшү, салыктын жыйналышы, экономикабыз өсүп кетти, жашообуз жыргап кетти деген сөз эмес. Баалар көтөрүлдү, көтөрүлгөн бааларга жараша салыктар дагы көбүрөөк түшөт.